Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Баарыбыз сабакка даярданып көңүл бөлөбүз. Сабактын темасы дүйнөлүк отун энергетика жана тоо-кен өнөр жайы. Сабактын максаты дүйнөлүк отун энергетика жана тоо-кен өнөр жайы боюнча терең түшүнүк алышат. Дүйнөлүк отун энергетика жана тоо-кен өнөр жайына ой жүгүртүп, картадан аныкташат жана контркартага жазуу менен эс тутумун өстүрүшөт. Өз мекенин сүйүүгө, улуттар аралык ынтымакты сактоого, бири-бирин сыйлоого тарбияланышат. Анда эмесе балдар дүйнөлүк отун энергетика өнөр жайы боюнча кыскача маалымат алабыз. Адамзаттын өсүп өнүгүү тарыхында ар кандай отундун, энергиянын булагын табууну, аны өздөштүрүү коштоп келген. Илимий техникалык революция убагында да энергетика өндүрүштүн өнүгүүсүнө жана жайгашуусуна зор таасирин тийгизет. Энергетика дүйнөнү башкарат деген элдеги кеп жөнү жок айтылган эмес. Дүйнөдө ресурстарды өндүрүү жана керектөө күндөн күнгө өсүп, 1990-жылы 1 миллиард тонна шарттуу отун пайдаланылса, 2000-жылы 14 миллиард тоннага жеткен. Өсүү темпи өткөн кылымдын 70-жылдарындагы энергетикалык кризистин мезгилинде күчөдү. Андан кийин бир аз төмөндөдү. Энергия ресурстарынын көбү өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө өндүрүлүп алынып, АКШга, Батыш Европага, Японияга ташылып кетет. Алардын нефтин импорттоодон көз карандылыгы артууда. Дүйнөлүк тоо-кен өнөр жайы боюнча да кыскача маалымат алабыз. Кийинки кезекте тоо-кен өнөр жайын дүйнөлүк чарбадагы мааниси төмөндөп бара жатса да, таасирин жогото элек. КМШнын аймагын эсепке албаганда, дүйнөдө 10 миңге жакын отун, энергетикалык руда жана руда эмес кен байлыктар иштетилет. Жалаң эле көмүр менен нефти жылына 10 миллиард тоннага жакын өндүрүлүп алынат. Дүйнөдө миллиондогон тонна боксит, фосфорит, марганец, күкүрт, жез, миңдеген тонна каалай, никель, уран, кобальт, алтын жана башка кен байлыктар казылып алынат. Бүгүнкү күндө Батыш Европа, АКШ жана Япония мамлекеттери минералдык шикизаттарга болгон керектөөлөрдүн 1/3 бөлүгүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн алат. Калган бөлүгүн өз аймагынан казып алынган чийки заттар менен жана Канада, Австралия, Түштүк Африкадан алып келип иштетет. Жылына дүйнөлүк рынокко 450 миллион тонна темир кен ташышы түшөт. Эң ири экспорттоочулар Бразилия, Индия, Венесуэла, экинчи жагы Канада, Австралия, Түштүк Африка. Дүйнөдө кен байлыгы боюнча 8 улуу өлкө калыптанган. Экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөрдөн буларга АКШ, Канада, Австралия, Түштүк Африка Республикасы, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн Бразилия, Индия, ал эми өткөл экономикалуу өлкөлөрдөн Кытай, Россия кирет. Бул өлкөлөргө Украина, Казакстан, Мексика жакындайт. Үчүнчү эшелондуу кен байлыктын бир түрү менен белгилүү болгон өлкөлөр Чили, Перу, Замбия жез өндүрүп алуу өнөр жайлары менен, Малайзия каалай өндүрүү боюнча, Ямайка боксит өндүрүү, Марокко фосфорит казып чыгаруучу өлкөлөр болуп эсептелет. Анда эмесе балдар, картадан биз бүткүл дүйнө жүзүндөгү жана коңшу өлкөлөрдөгү, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү чийки минералдык заттарды керектөөчү эң негизги өлкөлөрдү картадан аныктап алабыз. Америка Кошмо Штаты, Япония, Батыш Европа. Бул өлкөлөр чийки заттарды ташып, өз өлкөлөрүндө иштетишет. Дүйнөдөгү кен байлыгы боюнча 8 улуу өлкөнү да картадан аныктайбыз. АКШ, Канада, Австралия, Түштүк Африка Республикасы, Бразилия, Кытай, Россия, Индия өлкөлөрү болуп эсептелет. Анда эмесе сабакты тест менен бышыктайбыз. Биринчи, 2000-жылы канча миллиард тонна шарттуу отун пайдаланылган? Азы 17 миллиард,
Б-сы 13 миллиард, В-сы 15 миллиард, Г-сы 14 миллиард. Балдар, баарыбыз чогуу ойлонобуз. Мен силерди туура тапты деп ойлойм. Албетте бул 14 миллиард тонна. Экинчи, дүйнөдө кен байлыгы боюнча канча улуу өлкө калыптанган? А-сы 7, Б-сы 8, В-сы 6, Г-сы 9. Баарыбыз чогуу ойлонобуз. Силерди мен туура ойлонду деп ойлойм. Албетте жок. 8 өлкө. Үчүнчү, болот өндүрүү боюнча дүйнөдө кайсы өлкө алдыңкы орунда? АКШ А-сы, Б-сы Кытай, В-сы Япония, Г-сы Индия. Албетте бул Япония өлкөсү болуп эсептелет. Төртүнчү, дүйнөдө нефти запасы боюнча кайсы өлкө биринчи орунда турат? А-сы АКШ, Б-сы Кытай, В-сы Сауд Аравия, Г-сы Япония. Бул өлкөнү баарыбыз эң мыкты билсек керек. Албетте бул Сауд Аравия өлкөсү. Бешинчи, дүйнөдө алмаздын запасы боюнча кайсы өлкө биринчи орунда? А-сы АКШ, Б-сы Кытай, В-сы Түштүк Африка Республикасы, Г-сы Бразилия. Баарыбыз чогуу биргеликте ойлонобуз. Мен силерди туура тапты деп ойлойм. Албетте бул Түштүк Африка Республикасы. Анда эмесе, балдар, үйгө тапшырма. Дүйнөлүк отун энергетика жана тоо кен өнөр жайы боюнча китептен окуу жана контур картага кен байлык чыккан өлкөлөрдү белгилеп жазуу. Бүгүнкү сабак аяктады. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.